Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Дастан Бекешев Орусияда кыргыз мигранттарынын укугу бузулуп жатканын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Орусияда эмгектенип жүргөн кыргызстандыктардын банк карталары иштебей калган окуялар боюнча Тышкы иштер министрлиги жакшы иш алып барбай жатканын билдирди. Бул тууралуу эл өкүлү парламенттин 12 февралдагы отурумунда айтты. Ал Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү экенин, бирок кыргыз жарандарына дүйнөдө бир да мамлекет киргизбеген чектөөлөрдү колдонуп жатканын билдирип, маселени чечүү керектигин кошумчалады. Бул геосаясат, тышкы саясат, муну мамлекет башчылары чечиши керек. Эпте мындай болбошу зарыл, деди ал. Азаттыкка Орусияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынын бир нечеси кайрылып, документтери так экенине карабай банк картасы иштебей калганын, каражатын ала албай жатканын айтып даттанышкан. Алар көзөмөл реестрине жаңылыш кирип калганын билдирип жатышат. Тышкы иштер министрлиги 5 февралда Орусияда жүргөн 67 миңге чукул кыргызстандык көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилген жана алардын көпчүлүгүнүн банк карталары бөгөттөлгөнүн маалымдады. Мекеме алар аталган реестрден чыгып, банк карталарын бөгөттөн чыгаруу жана башка чектөөлөрдү алып салуу үчүн өздөрүнүн укуктук макамын жөнгө салууга, Орусияда жүрүү укугун мыйзамдаштырууга же Орусиядан чыгып кетүүгө тийиш экенин эскертти. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орусияда кабыл алынган жаңы миграциялык мыйзамдарды колдонууда. Бул маселе саясий өңүткө өтүп кетиши керектигин айткан. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Беларусь, Казакстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзгөн. Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Кыргыз өкмөтү ЭЭПке мүчө болгондо 4 эркиндик берилген. Алар жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүшү экенин жарыялаган. Булак Азаттык. Тышкы иштер министрлиги Орусияда 67 миңдей кыргызстандык көзөмөл реестринде экенин маалымдады. 2025 жылы 5 февралда Орусияда жүргөн 67 миңге чукул кыргызстандык көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилген жана алардын көпчүлүгүнүн банк карталары бөгөттөлгөн. Бул жарандар аталган реестрден чыгып, банк карталарын бөгөттөн чыгаруу жана башка чектөөлөрдү алып салуу үчүн өздөрүнүн укуктук макамын жөнгө салууга, Орусияда жүрүү укугун мыйзамдаштырууга же Орусиядан чыгып кетүүгө тийиш. Бул тууралуу 11 февралда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, 5 февралдан тарта Орусияда миграция мыйзамдарына ылайык өлкөдөн чыгаруу деген жаңы укуктук режим киргизилген. Бул Орусияда жүргөн, бирок анда жүрүүгө мыйзамдуу негиздери жок чет өлкөлүк жарандарга карата колдонулат. Министрлик ошондой эле мындай мигранттар көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилип, банк кызматтарынан пайдаланууга, кыймылсыз мүлктү каттоого, транспорт каражаттарын башкарууга, никеге турууга укуксуз болору жана башка укуктары чектелери мурда эле кабарланганын эскертти. Өзүнүн укуктук абалын жөнгө салууну каалаган кыргызстандык жарандар Орусиянын аймагында убактылуу жүрүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз менен Орусиянын ички иштер министрлигинин аймактык органдарына жашаган жарандар үчүн Сахаровага кайрылууга жана иш берүүчү 2025 жылдын 30 апрелине чейин күбөлөндүргөн эмгек же жарандык укуктук келишимдин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү деп жазылган маалыматта. Кыргызстандын жарандары мындан тышкары биометрикалык маалыматтарын тапшырып, медициналык текшерүүдөн өтүүгө, Орусиянын мыйзамдарына ылайык төлөнүшү керек болгон милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздарын жоюуга тийиш. Ошондой эле убактылуу жашоого уруксаты, эмгек же жарандык укуктук келишими бар жана жол жоболордон өткөн жарандар көзөмөлдөнүүчү адамдардын реестрине киргизилген болсо, андан чыгуу үчүн Орусиянын ички иштер министрлигинин аймактык органдарына кайрылуусу керек. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жарандарды көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине кирип калбоо үчүн тез аралыкта бардык документтерин иретке келтирип, Орусияда мыйзамдуу жүрүүсүнө байланышкан бардык маселелерин чечип алууга чакырды. Азаттыкка Орусияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынын бир нечеси кайрылып, документтери так экенине карабай банк картасы иштебей калганын, каражатын ала албай жатканын айтып даттанышты. Алар көзөмөл реестрине жаңылыш кирип калганын айтууда.
Булак Азаттык. Депутаттар мектепте бүткөндө эле айдоочулук күбөлүк берүүнү сунуштады. Бүгүн 12 февралдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Бекмурза Эргешев мектеп окуучуларына жол эрежелерин окутууну сунуштады. Уна мектептери жогорку класстын окуучулары үчүн айына же жумасына бир жолу барып, жол эрежелерин окутуп үйрөтүшсү. Себеби мектепте бүткөн балдардын баары эле уна айдагысы келет экен, деди ал. Эргешев бул боюнча билим берүү жана ички иштер министрлигине уна мекемесине тапшырма бериш керектигин айтты. Кесиптешинин сөзүн эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев колдоого алып, 11-классты бүткөндө айдоочулук күбөлүк берүү мүмкүнчүлүгүн кароо зарылдыгын белгиледи. Мурун СССР убагында ушундай эле жол эрежелерин окутуп, айдоочулук күбөлүк беришчү. Акыркы учурда жол эрежесин бузгандар көп болуп жатат. Экзамендерден дагы өтө албай жатышат. Муну 10-11 класстарга киргизип койсо, 2 жыл окушса жакшы болмок. Азыр заман талабы ошондой болуп калды. Балдар, кыздар мектеп жашынан баштап эле уна айдаганды кыялданышат. Эгер жогорку класстарга окутсак, анан айдоочулук күбөлүк алгысы келгендер 11-класста экзамен тапшырса болот да, деди Кыдыкбаев. Депутат Токтошов блогерлер эл алдындагы жоопкерчилигин сезип, жардама кылууда кылдаттык менен мамиле кылышы зарыл. Мындай пикирин эл өкүлү Эмил Токтошов жогорку кеңештин бүгүн 12 февралдагы жыйынында билдирди. Блогерлер өздөрүнүн катталуучуларынын алдында укуктук, моралдык милдетин жана жоопкерчилигин сезиши керек. Алар жардама кыла берсин. Бирок ал продуктунун мыйзамдуулугун, сапатын биринчи тактап, анан элге жардама кылса, деди депутат. Токтошов ар кандай дары-дармектер жардама болуп жатканын эске салып, блогерлерди жардама кылууда кылдаттык менен мамиле кылууга үндөдү. Булак Суперкежи. Трамп чет элдик аткаминерлерге пара берүүгө уруксат берди. АКШнын президенти Дональд Трамп америкалык компанияларга чет мамлекеттердеги аткаминерлерге пара берүүгө тыюу салган мыйзамдын аткарылышын убактылуу токтотууга буйругуна кол койду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. АКШ лидери юстиция министрлигин 1977-жылы кабыл алынган мыйзамды аткарбоого милдеттендирген. Анткени Трамп америкалык ишкерлер пара берүүдөн корккондуктан башка өлкөлөрдө атааңдаштарына утулуп жатат деп эсептейт. Буйруктун текстинде аталган мыйзам АКШнын кызыкчылыгына зыян келтирери белгиленген.